эмеге Баят жактагы көпүрөгө бардым. Ошол жерде көпүрөдө туруп, ошол жерден секирип өзүм саяйын деп аракет кылдым. Ну вы же должны же заранее как-то сказать, правильно? Сомону сиздер 4 айдан бери иликтеп атасыздар. Бирөө да аз чыга айта албайбы? Биринчи кана кайсы жерде жарыяланып Сиз мындай өмүр бою кылсаңыз, сиз мамлекет мекеме. Жок, мейли, жок, мейли көрсөтүп бересиз, мен анан интервьюга келбейм. Эртең саат 10-да келиңиз, интервьюну жаш бала берет. Эмнеге жаш бала? А сиз билесизби Замат Кейжинин кайсы ким ачканын? Азыр мен 5 мүнөттүн ичинде эле Сомо менен Замат Кейжинин негиздөөчүлөрү бир экенин далилдеп берем. Мен ушул квартирада жашайм. Айына 3000 төлөйм. Мына кичинекей квартира 5 жылдан бери ушул жерде жашайм. Могу жерде чай ичем. Бул жерге болсо кийимдеримди жинайм. Мына ушул жерде жашайм. Моулар болсо кошуналар эмелер беришкен, ушулар кийим эмелер төшөктөрүмдү беришкен. Менде эчтеке жок болчу. Мына идиш аяктарды деле ошол кошуналар беришкен. Бул халалдыкта деле эчтеке жок мына. Продуктум калбай калды, эчтеке жок. Бул жерде кичинекей сүтүм бар. Ошо эме алып келип беришкен. Эчтеке жок. Жылдызгүл эже, сиздин ушундай кыйын акыбалда турганыңызды билебиз. Буга чейин баягы соц тармакка чыккан видеоңуздан дагы сиз Сомодон акча алып, андан кийин коркутуулар болуп, өзүңүздүн жаныңызды кыйганга да даяр болуп калган абалга келгенсиз да. Анан ошол абалдан азыр кантип чыктыңыз? Ошо Сомого барып, ошо кийимим жок болуп, анан ошол эмелерге, жана уколдорума, эмелериме жок болуп калып, анан алдым да. Анан алып эме кылгам, анан ошо сиңдим да кичине кошуп алып бер дегенден ошо сиңдиме да кошуп эме кылгам, алып бергем да. Анан ошону алып, анан ошо ооруп калдым өзүмчө, 2 ай болуп калды. 2 ай болуп, анан ооруп калган, ошо төлөнбөй калды. Ошонун ичинде үйгө чейин келишти, келип коркутту, ошо сотко беребиз, тийбу деп коркутушту. Анан аябай кыйналып кеттим да. Анан эмне кылам деп ойлондум, көпкө чейин ойлонуп, анан кечинде чыктым, бычакты көтөрүп алып чыктым, ушундан көрө өлөйүнчү депчи. Анан могу эмеге Баят жактагы көпүрөгө бардым. Ошол жерде көпүрөдө туруп, ошол жерден секирип өзүм саяйын деп аракет кылдым. Десем, бир машина келип токтоп калды, таксист балдар экен. Келип эле менин колумду толгоп кармап, бычакты алышты. Алып анан милиция чакырышты, анан милиция чакырып, анан алар келип мени салып кетишти, кой эже тийбу деп эле эме кылып салып кетишти. Анан милициянын каналында отурдум 2 саат. Анан 10 күн жаттым, анан булар деле көрдү го. 10 күн эчтеке иче албай кыйналып, ыйлап жаттым. Эшикке чыгам, кайра кирем, ошентип атып. Көп чейин 20 000 алгам, өзүмө 10 000 алгам, сиңдиме 10 000 алып бергем да. Ошондо 20 000. Ошону менен 45 чыгып кетти. 2 ай деле ошондой эметип ичти да. Күнүнө 300 сомдон төлөнөт деди. Эме үстүнө ошо эме 7000 канча бир беледен 7550 ушундай төлөнөт деди да. Айына ушундай эметет. Анан күнүнө 300 сомдон кошулат деп ошондо 45 000 кылып ичти да. Анан мага ошондор канча дейсиң, канча жапа чегип атышат. Бронхальный астма менен ооруйм. Ошо бул оору эме жана эметкенде тамак буулуп калат, аба жетпей калат. Ошондо скорый чакырып, ошо эме укол алам. Укол менен эметем да, эс алам. Чачманы эме скорый келгенче чачма менен эметем, чачып мындай эптеп успокоить кылам. Анан келгенден кийин укол сайышат. Ошо укол менен жашайм. Жылдызгүл эженин бактысы бар экен. Анын жардам сурап кайрылган видеосу социалдык тармактарга тарагандан кийин Сомодогу карызын бейтааныш 2 кыз жаап берип, өлүмдөн куткарып калышкан. Сомо дегенде жүрөгү түшкөн каарманыбыз Сомого жолоогула деп айтканда эми тажабайт. Аны эми азыр ошо жана Финкадан алган болчумун баягыда. 50 000 алгам, ошо мурун ошо Сомодо мурун алгам да. Ошо эме кийим, кышкы кийимдерим жок болчу мурда, ошо алып анан кышкы кийимдерди алган болчумун ошолорду. Анан болсо 3510 сомдон төлөп атам. Эптеп могулар жардам берип атышат, могу сиңдилерим жардам берип ошону эптеп төлөп атабыз. Булар иштейт.
ошо айлыктарына 1000 сомдон эмеден беришет. Медиахабка Сомо эмне болду? Сомо мени сотко берди. Эми эмне кылам? Кара тизмеден кантип чыгам деп кайрылгандар дали көп. Эсиңизде болсо, февраль айында экинчиликтөөбүз чыккандан кийин экономика министри Данияр Амангелдиевдин тапшырмасы менен Финнадзор Сомону текшерип, 1 айдын ичинде жыйынтыгын министрлер кабинетине бермек. Ал эле эмес, Финнадзор териштирүү жүргүзүүдө иликтөөчү журналист Али Токтокунов менен Ломбардтар ассоциациясы менен кызматташы керек эле. Бирок 4 ай өтсө да Финнадзор талкан жутуп алгандай үн катпагандыктан биз мамлекеттик мекемеге өзүбүз бардык. Биз жаңы эле сизге келип кеттик эле, бирок сиздин секретаршаңыз бизди башка кызматкерге жөнөттү да. Биз Сомо боюнча келдик эле, бирок берки кызматкериңиз интервью бербейм дейт. Ну, это только по согласованию. Вы Ким? нас снимаете, да, уже? Ооба, ким менен макулдашышыбыз керек? С председателем? Жок, сиз интервью бересизби же бербейсизби, ошону макулдашасызбы? Төрага менен. Неге сүйлөшүңүздөр керек? Сиздер бул Сомону тергеп баштаганыңыздарга, баягы териштирүү жүргүзүп баштаганыңыздарга 4 ай болду го. Жыйынтыгы чыкты да. Ну, я только назначенная. А чалып көрүңүз анда интервью бере берейинби деп анда. Он сейчас на совещании, девушка. Да, ну вы же должны же заранее как-то сказать, правильно? Жок, сиз азыр ушул жерде айта албайсызбы? Сомону сиздер 4 айдан бери иликтеп атасыздар. Бирөө да аз чыгып айта албайбы? Азыр бул киши айтып кетти, убактылуу токтоттук лицензиясы деп. Эмне ошону деле айта албайсыздарбы? Можно без агрессии, девушка? Жок, агрессия жок, негизи айтам да. Жок, негизи айтам да. Этика, правильно? Мамлекеттик кызматкердин этикасы деле бар, эми сиз кантип эле кабардар эмессиз турган орун басарыбыз. Я же вам объясняю, я только быть назначена. Я сейчас вникаю в вопросы. Жок, мейли пресс-службаңыздар бар болсо, анда сиздер ошол жыйынтыгы чыккан болсо эмне кармап отурасыздар жыйынтыгын? Неге коомчулукка өзүңүздөр эле жарыялап койбодуңуздар? Сиздер жарыялаганыңыздарда биз келбейт элек бул жака. Ошол маалыматты таратып коет элек. Маалыматты кармап отурган жок. Биздин Анан эмнеге азыр эле айтып атпайбы, жыйынтыгы чыккан деп. сайтыбызда маалыматтар ийилип турат ар бир. Жок, азыр Сомо боюнча маалыматты көрсөтүп бериңиздерчи, мына сайтыңызда ачайык. Келиңиз. Келиңиз. Сиз көрсөтүп бериңизчи кана, кайсы жерде жарыяланып Сиз мындай эмне коюп атсаңыз, мамлекеттик мекеме. Жок, мейли, жок, мейли көрсөтүп бериңиз, мен анан интервьюга келбейм. Эртең саат 10:00 келиңиз, интервьюну жаш бала берет. Бизге элдер күн сайын Сомон маселеси боюнча кайрылып атат. Сомон маселесин териштирген Финнадзордун кызматкерлери мына журналисттерге жасаган мамилесин карап өзүңүздөр көрүңүздөр. Бирөөсү дагы азыр интервью бербей кабинетине кирип кетти. Эми азыр Сомон лицензиясы убактылуу токтотулду деп жатышат. Ал арада Сомо карыздарын туумдары менен кошо жыйнап, адамдарды сотко берип, кара тизмеге киргизип, кредиттик тарыхчасын булгап жатат. Медиахаб Сомо компаниясы жөнүндө бир нече иликтөөлөр чыгаргандан кийин, албетте, бул компаниянын репутациясы мурдагыдай болбой калды, кайрылардын саны дагы азайды. Ошондуктан айтор Сомо азыр башкача тактикага өттү. Мындайча айтканда, Сомо дагы бир окшош эле башка компания ачып, бирок атын гана өзгөрттү. Ал кайсы компания десеңиз, анда аты Замат Кейджи деп аталат. Бул компаниянын кеңселеринин бирине келдик. Корзаводдун аймагында, Дордой базарына жакын, эл жыш жайгашкан ушундай бир жерге ачыптыр. Азыр биз Замат Кейджинин офисине кирип, Сомодон айырмасы барбы жокпу дегеле, бул компания элге насыяны кандай пайызда берет, ошонун баарын билип көрөбүз. Биз менен калыңыз. Сиз билесизби, Замат Кейджинин кайсы ким ачканын? Ким ачканын билесизби? Директору ким экенин билбейсизби? Ким? Жок, макул, сурап көрөйүн. Анда сиздер кандай пайызда бересиздер адамдарга акчаны? Канча пайыз менен бересиздер? 24% менен, айына 24%. Бул ломбардпы же микрокредитный компания? Ломбард. Жок, мен тартатат. Мен тартатат. Жок, сиз кардарга кандай маалымат бересиз? Ошондой эле маалымат бербейсизби? Номер турат, ал жакта. Алып эметелер. Демек сизде эч кандай маалыматыңыз жок. Сомо менен байланышын билбейсиз. Мен бияка жумушка киргенде Замат деп кирген. Эч кандай Сомо менен бияка кирип кеттим да. Азыр мен 5 мүнөттүн ичинде эле Сомо менен Замат Кейджинин негиздөөчүлөрү бир экенин далилдеп берем. Сомо Кейджиден ким карызга акча алган болсо, анда сайтын билет. Ушундай бир калькулятору бар, документтер бар. Бул документтерде ушул келишимдер түзүлөт. Андан сырткары бул жакта суроо жооп бар. Ал жактан сиз 10го жакын эң көп берилген суроого жооп ала аласыз. Замат Кейджи сайтында
башкы бетин көрсөңүз, анда бул жакта деле сома KG сыяктуу башында калькулятор чыгат. Андан сырткары ошондой эле суроо жооптор бар. Суроо жооптон сырткары бул жакта ошондой эле документтер бар. Эң кызыгы бул жакта аты эле башка болбосо, ошол суроолорго жооп дагы окшош, документтердин ичиндеги бардык шарттары дагы окшош болгону аты эле өзгөргөн. Юстиция министрлигинин сайтында компаниялар тууралуу толук маалыматтар жайгашкан. Мисалы, мына Сома күрөканасын карап көрсөк, анда Сома күрөканасынын мына жетекчиси бул Алимжанов Нутерлек Алимжанович болуп эсептелинет жана анын негиздөөчүлөрү бул компанияны Кыргызстанда негиздегендер. Булар Capital KG менен Sun Finance Central Asia компаниясы эсептелинет. Замат KG'ни Алинур Шейренов Исаевич башкарат экен. Башкача айтканда, бул компаниянын директору. Ал эми компанияны Sun Finance Central Asia компаниясы менен Capital KG компаниясы негиздеген. Өзүңүздөр көргөндөй, Сома менен Замат KG'нин негиздөөчүлөрү, алардын башында тургандар, аларды Кыргызстанда ачкандар, бул бир эле кишилер, бир эле компаниялар болуп эсептелинет. Бул компания негизинен дүйнөнүн башка дагы өлкөлөрүндө ачылып, андан соң ушундай финансылык махинациялар билингенден кийин көптөгөн өлкөлөрдө жабылган. Ал эми Соманын ордуна ачылган Замат жарандардын жеке маалыматтарын топтоого уруксат да алды. Жеке маалыматтарды коргоо агенттиги Ломбард элдик капитал компаниясына жарандардын паспорттук маалыматтарынан тарта манжа изине чейин колдоно бергиле деди. Мамлекеттик агенттик Замат KG карыз берген адамдардын акчаны кайтаруу жөндөмдүүлүгүн текшере алышы керек деп эсептеди. Чынында Замат KG Сомадо өзүн күрөкана деп атаганы менен күрөөгө эч нерсе сурабайт. Банктар, микрокредиттик компаниялар сыяктуу эле кредит берет. А бирок лицензияны ломбарддык ишмердүүлүк жүргүзүүгө деп кайра эле финансы рыногун жөнгө салуу жана көзөмөлдөө органынан алышкан. Финнадзордо Замат терисин жамынган Сомого 2 майда лицензия берген. Мамлекеттик орган Заматтын документтерин карап жатканда кантип эле Сома экөөнүн негиздөөчүсү бир экенин байкаган эмес деген суроо жаралат. Себеби кредит берүүгө лицензияны бир гана улуттук банк берет жана насыянын үстөк пайызын көзөмөлдөйт. Ал эми Замат өзүн ломбард деп атап алып, 500-үндө паспорттун негизинде эле зайым берет. Заматтын жарнамаларында деле күрөкана экени ачык айтылбайт. Замат KG Бишкекте эле 4 кеңсе ачты. Кыска убакыт ичинде бул компания Кочкордо да ачылган сыңары. Муну Инстаграмда ачылган Заматтын баракчасы ырастайт.